Саламатсыздарбы достор. Мен Эралиева Нуржамал Кенжешовна компьютердик сабаттуулукту нөлдөн баштап үйрөнүүнү жүргүзүп жатабыз онлайн сабакты. Бул онлайн курста биз сиздер менен 5-чи сабакка келдик. Анда эмесе кеттик достор. Биз мурунку сабактагыдай эле биз үйрөнүп жаткан онлайн курсубуз өтүп жаткан Zoom'ду жыйнап алабыз дагы. Биздин рабочий столубузда ушул компьютердик сабаттуулук боюнча 5-чи сабакты ачып алабыз. Мен сиздер көрүп тургандай PowerPoint'тин ичиндеги Word программасы менен тест жазуу, сүрөт коюу, презентация кылуу боюнча келатабыз. Мынакей башындагы темабыз кайым эле окшош болуп жазылат дагы. 5-чи сабак онлайн курсубузду баштайбыз. Алама жол самареттен башталат. Ооба, жерде дагы ошол эң башындагы тамга теманы жазыш үчүн биз баягы жерге эле келебиз дагы. Шрифттин өлчөмүн көрүп алабыз. Биз 40 менен эле жазсак болот экен, ошол көрүнүктүү болот экен дейбиз да, дайыма кызыл тамга менен жазылып атат. Өзүңүздөр байкагандай. Аны мен атайын кылып атам. Анткени мен үйрөнгөндө дагы абдан көп жолу жаңылып, кайра ача албай, жаза албай, көп нерсени ошол өзүмдүн тажрыйбамда сиздерге дагы ошондой учурлар кездешет деп ойлоп туруп, улам эсиңиздерге тутуп калыш үчүн ушул программаны сиздерге туура деп эсептедим. Анткени улам бир нерсени машыгып, спортсмен деле машыгып, акыры чемпион болот, жеңишке болот. Ошондуктан биз дагы ошол чемпиондукка жеткенге аракет кылып баратабыз. Мурунку сабагыбызда менин өмүр баяным деп жазганбыз. Аны жазып алып, кайра эле биз shift'ти бассак, м деп мыны чоң кылып алабыз да, менин өмүр баяным. Бул жерден бир нерсени айтайын деп атам. Кичине пробелди коюп туруп, точка коюп коебуз. Мынакей жолбосо илеп болбойт бул жерге, анда өзүңүздөр. Мына бул жерде бизде мен айтпадымбы, кыргызча эгерде киргизилген болсо, могул жерге келип туруп, орусча жана англисче менде турат. Эгерде кыргызчаны биз параметрге барып мурунтан коюп алсак, анда өө кылып, альт менен бассак, ону бассак өө болуп калат. Альт менен уну бассак үй болуп калат. Ошондуктан биз азыр мындай эле эки эле англис жана орус тилиндеги программа менен кетип баратабыз. Ошо мен айткан сыяктуу мынакей текст слайда деп атпайбы? Бул жерден биз уже жанагы айткандай, мен мыны чоң менен жаздырып, мен 1985 жылы, сөзсүз мен сандар жазабыз деп айткан, жылы пробелди сөзсүз басабыз, мындай жылдыргычтып коебуз, чоң сызык клавиатурадагы, жылы Барстон айылында төрөлгөн. Сөзсүз тамганы карап, туура жазып кеткенге аракет кылабыз. Эгерде биз ушул клавиатураны басып атканда, сөзсүз биздин колдорубуздун мебизге жазылып, тамгалар өзүнчө эле мындай эс тутумга пайда болот да. Анан ошондуктан мындай биринчи капа болбоңуздар, эгерде сиздер баттан баса албай атсаңыздар. Анткени бул санариптик көндүм болуп эсептелинет. Достор, ушул жерден кайра биз Enter'ди басып туруп, чоң тамга менен дагы баса турган болсок, чоң тамга менен менин мыны басабыз. Менин 5 бир тууганым бар деп коелу. Бул баары мисал боюнча көрсөтүп атам. Мынакей мен 85 жылы Барстон айылында төрөлгөм. Менин 5 бир тууганым бар дедик. Эми баарын эле бул жерден дагы эгерде биз жанагы мурун айткандай менин өмүр баянымды көк менен бөлүп, же болбосо выделить кылып алсак, мынакей бул ж мындай калың кылып, кара кылып көрсөтөт. Кайра эле барып туруп,
бул өңүн өзгөртөт, кызылды койсок мынакей мынтип калды. Бул ушу боюнча тура берет. Мен сиздерге эскертип кеткендей, могул жерде эмне болгон точка туруп калды. Анткени могул жерге кирсек, бул слайд шоунун дал эмес, бортто да ушундай бар функция. Буну ачсак, мынакей мындай точканы бассак, бул өзүнөн өзү автоматически түшүп турат, улам жазган сайын. Эми достор, ошону менен биз муну сактайбыз. Анткени бул сакталып турат. Эгерде сиздерге көрсөтө кетсем, бул файлга кирип туруп сохранить как кылсак, мынакей могул жерде PS компьютер сабаттуулуктан 1-ден 10-го чейин сабагы деп мен сактап койгом. Ушул жерден кайра эле келип туруп, мынакей Microsoft PowerPoint деп турат. Ушинтип сактап койсок, буну сохранить десек, бул дайыма мурункудай эле боло берет. Ошондуктан муну биз мурун сактап койгондон бул отмена чыгып атат. Муну да мен сиздерге айта кетейин дедим. Кайра стрелка тургандыктан биз кайра өзүбүздүн текстибизге барабыз. Кайра эле достор, мен өмүр баянын жазып алып туруп, астына түшүп, баягы биздин дебизибиз санарип айти элет. Кайра эле Word, биз Word менен иштеп атканыбызды эсиңиздерге салабыз. Жана менин контакт телефондорум сиздер билесиздер уже, биз 5-чи сабакты бүтүп атабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.